Саламатсыздарбы? Бүгүн Жогорку Кеңештин пленардык жыйынында 20дан ашуун мыйзам долбоорлору, өзгөртүүлөр жана толуктоолор каралганы турат. Алардын ичинде жаңы төрага шайлоо маселеси дагы бар. Мына айрыкча айрым депутаттар парламенттин спикерин шайлоону тездетүү сунушун айтышты. Анын себеби эмнеде? Сизден баштасак. Тура бүгүн күн тартибизде абдан маанилүү маселе бул Жогорку Кеңештин төрагасын шайлоо жөнүндө маселе турат. Чындыгында азыр биз 2010 жылы мамлекетти башкаруу жаңы системасына өткөнбүз. Бул парламенттик системада. Ошон үчүн Жогорку Кеңештин төрагасын позициясы абдан маанилүү. Чындыгында бүгүн биздин бул маселе боюнча эки фракциянын чечимдери бар. Эки талапкердин күн тартибизде каралат. Мен ойлойм өкө тең татыктуу, эми шайлоо өзү көрсөтөт. Көпчүлүк учурда, мисалы ушул спикерди шайлоо учурунда баягы саясий партиялар, фракциялар өз ара кеңешип алып, анан бир эле талапкер алып чыкчу буга чейин. Ал эми бул жолу эмне үчүн эки талапкер чыгып калды? 4 фракция өзүңөр билесиңер, баягы коалиция большинство деп коет көпчүлүктө. Анын коалициянын көпчүлүгү өзүңөр көрдүңөр, көчөгөнө премьер-министрди шайлап, анан ошол спикер өзүнүн агасы шайланганына байланыштуу ал өзүнүн ордун бошотуп бергенден кийин баягы СДПК фракциясы ошо коалициядагы, анан оппозициядагы фракциялардан карап туруп сунуш кылган. Сунуш кылгандан кийин мынакей өзүңөр билесиңер, коалиция көпчүлүктөгү эки фракция бул Өнүгүү фракциясынын лидери Төрөбаев Бакытты, Канат Исаевди Кыргызстан фракциясынан жылдырып атышат кандидаттарын. Бүгүнкү күндө негизи эки ошо лидер бири-бири менен сүйлөшүп, анан келишимге келип туруп, мындай бир эле кандидатты алып чыксын деген убакыт берилген. Ошол экөө келише албаганына байланыштуу бүгүнкү күндө экөө тең өздөрүнүн кандидаттарын мындай кандидатурасын коюп жылдырып атышкан убак. Эгерде экөө тең көнбөй шайлоого барабыз десе, анда жанакындай мягкий рейтинг деп коет, ошо жол менен барып шайлоо болот да. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө парламент булардын баягы көз карашын карап атат. Бирок күн тартибинде айтылган сөздөр Өнүгүү фракциясынын депутаттары айтып атат, коалиция көпчүлүк өзүнүн отурумунда карап, өздөрүнүн укугу бар дейт, бир эле кандидатураны сунуш кылса деген сунушту берди. Аны азыр парламент чечет да, көпчүлүк. Ал эми социал-демократтар фракциясы эмне үчүн өзүнүн талапкерин сунуштаган жок? Ачыгын айтсам, чындыгында мен өзүм пикирим бул позицияга, бул Жогорку Кеңештин төрагасынын ордуна мен өзүбүздүн фракциябыздан талапкерлигин көрөт элем. Мен ойлойм, Жогорку Кеңештеги эң чоң фракциябыз. Ошон үчүн мен сунушум өзүм айттым да, өзүм коллегаларыма, биз өзүм фракциябыздын талапкерлигин көрсөтсөк болот эле депчи. Ал эми баягы бүгүндө азыр эки башка Өнүгүү менен Кыргызстан фракциянын өкүлдөрү бул талапкер катары каралат. Мен ойлойм, бул дагы ошол парламентте демократиялык, чындыгында демократия бар. Мына ар бир депутат, ар бир фракция өзүнүн өкүлүн көрсөтсө да болот. Эми шайлоо көрсөтөт. Ал эми мына республика ата журт төраганы шайлоону мындай тездетпей, шашылбай, келерки аптада карайлы деген сунуш менен чыкты. Төраганы мынчалык абдан тез, шашылыш түрдө шайлоонун себеби эмнеде? Эми төраганы тез, шашылыш түрдө шайлай коелу деген деле депутаттар жок, андай көз карашта эмеспиз. Анчалык деле. Себеби айрым депутаттар айтты да, бул талапкерлердин ортосунда бири-бирине карама-каршы келген бир маалымат өнөктүгү башталып кетти. Кара пиар башталып кетти. Ошого байланыштуу мындай карама-каршылыкты күчөтпөй тезирээк шайлап салалы деген пикирлер айтылды. Менин жеке оюм мындай да, бул кара пиарды шайлангандан кийин деле кара пиарлар токтобойт. Ал жүргөнү жүрө берет. Биз деген демократиялык өлкө болгондон кийин ал айыртылып келген, өзүңөр билесиңер. Бирок чындык ийилет дейт, бирок ал сынбайт дейт. Ар дайым эгерде адам өзү таза болсо, спикер болобу, төрага болобу, бөлөк болобу, ал адам
жөн эле чындыктын курманы болуп атса, ал эч качан сынбайт. Ошон үчүн мен ойлойм, чындык таксыталат болуш керек. Кара пиардан коркуп же бир массалык маалымат каражаттарында чыккан сөздөрдөн коркуп шайлабай отурат дегенде мен алысмын. Ошон үчүн баягы коалициянын өзүнүн көпчүлүктүн көз карашы бар. Баягы бир эле кандидатура, жана да айттым, кандидатураны алып чыкса деген оюбуз бар. Алар азыр баягы иш үстүндө келишим түшүп, сүйлөшүп отурган учурлары да. Сиздин оюңузча мына жаңы төрага кандай болуш керек? Азыр мен кичине ушул маселе боюнча кошумчам бар да. Азыр биз мына өткөн жумада өзүңөр жакшы билесиңер, бизге Россиянын думанын спикери келип кетти. Ал эми мына 1-2 күндүн ичинде дагы Москвада чоң ушундай бир Евразестин алкагында көптөгөн ушундай учурашуулар болот. Баягы Евразеска кирген процедуралар азыр иштей баштады да. Ошон үчүн азыр көптөгөн встреча, конференциялар болуп жатат. Ошондо мен ойлойм, Кыргызстандан төрага да болушу зарыл. Биринчи бул себеп биз тез арада шайлаш керекпиз төраганы. Анан экинчи, биз канча күн өтө берсе эмне кереги бар? Бүт регламентте так жазылган. Бүт шарттар бар азыр шайлоого. Ошон үчүн мен ойлойм, баягы төраганын шайлоосун бүгүн өткөзгөнгө эч кандай тоскоолдук жок. Кыскача айтканда кандай төраганы күтөсүз? Чын айтайын, бул эки талапкер биз 5-чи чакырылышта да, Кожобек мырза дагы билет, биз 5-чи чакырылышта да чогуу иштегенбиз. И Бакыт мырза менен, Канат мырза менен өкө тең таттыктуу. Мен ойлойм, Жогорку кеңештин төрагасы биринчи иретте ушул бүт депутаттарга, бүт фракцияларга тегиз карап турган, мындай справедливый, чынчыл, патриот ушундай адам болуш керек. Мен ойлойм, бүгүн ушундай биздин депутаттар, биздин коллегалар ушул басым кылышат ошондой эмелерге, сапаттарга. Мына колумда күн тартиби турат. Ушулардын ичинде дагы бир маанилүү мыйзам долбоорлорунун бири бул коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө. Башкача айтканда, чет элдик агенттер тууралуу. Бул маселе эмне үчүн азыр чыгып атат? Депутаттардын буга азыркы позициясы кандай? Мисалы 5-чи чакырылышта ушул мыйзам абдан талаш талкууларды жаратты эле. Бул маселени, бул мыйзамды Турсунбай Бакир уулу менен Мадалиев деген мурунку чакырылыштагы биздин коллегаларыбыз мен толук азыр эмемде турат, эсимде көтөрүп чыгышкан. Анан тилекке каршы бул ошондо мындай колдоого көп алынбай өтпөй алган, бирок кайтадан бул маселе көтөрүлүп атат. Бул эми баягы иностранный агент деген сөз дагы, агент деген сөзгө дагы мындай көпчүлүгү мындай туура эмес мамиле кылышкан. Эмне үчүн агент дейсиңер деген. Анан буга эми мен мындай карап көргөм, мыйзамды толук түшүнөм, окуп көргөм. Бул азыр баягы некоммерческий организациялардын акча булактары, финанслардын баарын ушу ачык айкын болсун деген мыйзамда негизи. Эми некоммерческий эмес агент эмелер, организациялар булар акчаларын каяктан келип атат, кандай болуп атат, баягы мамлекетте эле азыр бөлөк чет элден канча акчаларды ратификация кылып атат, канча грант келип атат, ачык айкын көрсөтүп иштелип турган учурда. Ошон үчүн мен ойлойм, бир мыйзам өтсө мындай жаман деле эч нерсеси жок. Ал финансовый потокту толук ачык айкын көрсөтсө, мен ойлойм бул жерде кандай эч деле. Бул эми 5-чи чакырылыштагы депутаттардын баягы колдоосуна ээ болгон эле. Азыр мына көптөгөн атуулдук уюмдардын бир басымынан кийин, сынынан кийин, нааразылык акцияларынан кийин көз караштары өзгөрүшү ыктымалбы? Чын айтайын, 5-чи чакырылышта бул мыйзам долбоору бүгүн 2-чи окууда каралып жатат. Мен 5-чи чакырылышта бул мыйзамга өзүм каршы добушумду бергенмин. Анткени чындыгында бул мыйзам долбоору российский, Россиянын долбоору катары чыккан. Биринчиден, экинчиден, чынын айтайын, Кыргызстанда учурда өзгөнчө азыр мен көптөгөн бейөкмөт уюмдарды билем, өзгөчө баягы социалдык багытта иштеген көптөгөн социалдык мекемелерди билем. Социал бейөкмөт уюмдар бул маселе боюнча өкмөткө, негизи мамлекетибизге көп эле жакшылыктарды алып келип атышат. Мына Турдубекова Назгуль деген айымчы, бул балдар менен иштейт. Мына биз канча
бу балдарга карата зор зомбулукка маселени көтөрөбүз. Бул айым, бул уюм, бейөкмөт уюм. Пока эмес чиновниктер даярданып баргычы ушул уюм Лига защитников прав ребенка биринчи жет барат. Колдорунан келген жардамды беришет. Чындыгында мамлекет ар бир тармакка жетишкенге просто невозможно. Ошон үчүн алар да баягы через соцзаказ көп нерселерди аткарса болот деген мааниде мен бул мыйзам долбоорго өзүм каршы дошумду бергенмин. Эми жогорку кеңеш бул коллегиальный орган. Көпчүлүк дош менен бул мыйзам өттү, колдоого алынды. Мына экинчи окууда бүгүн каралат. Мен бул комитеттин төрайымы менен сүйлөшкөндө ал айтты: Айнур Тучиевна, не беспокойтесь, биз кайрадан баягы сиз коррупция алып келет айрым нормаларды деген нормаларды алып таштадык. Только осталось, мына мен коллегам туура айтып атат, баягы булардын каржылоо маселеси ачык айкын болсун деген маселе калды. Мен ал маселени колдойм. Чындыгында бул маселе ачык айкын болуш керек. Демек, мыйзам кичине өзгөртүлүп кирип аткан турбайбы? Жок, бул жерде мындай маселеде бул бейөкмөт уюмдарынын азыр иш-чаралары жөнүндө сөз болгон жок да. Булар жакшы иш алып барып аткандары бар. Мындай бир көпчүлүгү жакшы иштерди алып барып атышат. Анткени Айнура Тойчуевна айткандай, мамлекет пока башын көтөрүп, баягы жеткиче бул бейөкмөт уюмдары ар дайым барып, мындай көйгөйлүү маселелерге жетишип аткан үчүн алардын финансы потоктору гана жөнүндө сөз болуп атат да, ошол ачык айкын болсун деп. Муну мен колдогом, колдойм. Анан биз мурун Россия деп атпайбы, Россиянын мыйзамынын негизинде алкагында алынган деп. Биз Американын мыйзамында карап көрдүк да, жерде деле алардын баягы каржылануусу ачык айкын көрсөтүлүп турат да. Ошонун негизинде бул жерде бир тартышуу болбош керек да азыркыда. Маегиңиздерге чоң рахмат. Мындан сырткары мына бүгүн жогорку кеңештин күн тартибинде саясий партиялар жөнүндө, бюджеттик салык кодекси жөнүндө, ошондой эле мына башкы прокурордун отчетун угуу тууралуу маселелер, өтө маанилүү маселелер бар экен. Мына ушул маселелерди кароодо сиздерге ийгилик каалайбыз. Күн тартибинде көрсөтүүбүз ушуну менен жыйынтыкталды. Пирамида телеканалынан жогорку кеңештин пленардык жыйынын бүгүн түштөн кийин да түз эфирде көрсөңүздөр болот. Саламатта калыңыздар.